Саламатсыздарбы? Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин достук телестудиясы өз көрсөтүүсүн баштайт. Советтик армиянын ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 33 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш-чаранын алкагында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору профессор Шаткалбай Райымбаев университетте эмгектенген ооган согушунун ардагерлерин кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө ардагерлерге ректорат жана университеттин профсоюз уюму тарабынан акчалай сыйлыктар берилди. 23 февралда ата мекенди коргоо күнү катары белгилүү кыргыз элинде советтик доордон бери калыптанган салттык майрам. Бул күнү коргоочу катары таанылган мырзаларга белек берүүнү, майрамдык маанай тартуулоону айымдар ыйык милдет катары кабыл алышат. Ошондон улам Кыргыз-Өзбек эл аралык университетиндеги инженердик технологиялык факультетинин айымдары чоң даярдыкта келип университеттин мырзаларына майрамдык маанай тартуулашты. Бүгүн Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү белгиленип, айымдар жамааты тарабынан уюштурулган майрамдык кече өтүүдө. Жалпы ушул университеттин мырзаларына арналган кечени уюштурган кыздарга, жалпы ушул эжекелерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мындай майрамдык кечелер университет жамаатында жыл сайын белгиленип келет. Окуу жайда билим берүү менен гана электенбестен, маданий эстетикалык иш-чараларды байма-бай өткөрүп турушат. Айымдар жамааты мырзаларды майрам менен куттуктап, ыр маанай тартуулашууда. Бул биздин гана университетибизде жыл сайын айымдар тарабынан биздин мырзаларыбызды куттуктоо үчүн концерттик программа, биздеги университеттин ар бир түзүмү бул майрамды жыл сайын даярданып, концерттик программа даярдап өткөрүшөт. Бул бизге традиция болуп калганда. Иш-чаранын соңунда университеттин ректору профессор Райымбаев Шаткалбай Кинембаевич жалпы айымдар тарабынан өткөрүлүп жаткан майрамдык кечеге кубануу менен ыраазычылыгын билдирди. Жайнагүл Зармамат кызы, Дарбан Алайчиев, Достук телестудиясы. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин кесиптик колледжи тарабынан эл аралык эне тил күнүнө карата эне тилим ыйыгым аттуу адабий музыкалык иш-чара уюштурулду. Эне тил майрамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен ачылды. Иш-чаранын жүрүшүндө ар улуттун эне тилин даңазалаган ырлар көркөм окулуп, улуттук бийлер аткарылып, сахналык көрүнүштөр менен коштолду. Чакырылган коноктор үчүн чыгармачыл жаштар тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Соңунда университеттин ректораты, профсоюз уюму жана кесиптик колледждин жетекчилиги куттук сөзүн айтышып, иш-чарага активдүү катышкандарга ардак грамоталарды тапшырышты. Ушуну менен Достук телестудиясы өз көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Көрсөтүүнү мен Беризат Абдуллаева алып бардым. Кийинки көрсөтүүдөн амандыкта жолугушканча сак саламатта туруңуздар.